Ушул бир рукунга эки нерсени кошуп караңыздар. Аллахтын жалгыздыгына күбөлүк берип жана пайгамбар Аллахтын элчиси экенине күбөлүк берип. Кимде ким Аллахка күбөлүк берип туруп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк бербесе, Аллахка берген күбөлүгү да жарабайт. Кимде ким Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк берип туруп, Аллахка ширк келтирип күбөлүгүн бузса, ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дагы күбөлүгү бузулат. Мына ушуну эриш аркак кылып бир рукунга кошкон. Айткан жок, исламдын 6 түркүгү бар, 6 рукуну бар. Биринчиси жалгыз Аллахка, экинчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирүү деген жок. Бир рукунга экөөн кошту. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк келтиргенде дагы ошол мойнуңузду алып, туюп, ишенип, тилиңиз менен айтасыз. Абалыңыз менен ишенесиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Эч бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мыйзамынан чыга албайт. Бул баардык адамдарга, жиндерге жиберилген пайгамбар. Эгерде сиз бүт пайгамбарлардын баардыгына ишенип, ушул жалгыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ишенбесеңиз, ана иманыңыз туура эмес болот. Пайда бербейт. Акыркы пайгамбар, мурунку пайгамбарлардын динине кайтып, бир өкүмдөрүнө кайтып, шариаттарына кайтып мыйзам кылбайбыз. Ушул Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбардын сөзү, амалы, буйругу бизге жетиштүү. Ушул нерсе менен чектелебиз. Калган пайгамбарларга ишенип иман келтиребиз.